Мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына караганда Каркыра көзөмөл өткөрмө бекети 1 апрелден тартып кайрадан иштей баштайт. Ысык-Көл облусунун Түп районунда жайгашкан Каркыра бекети 8:00дөн баштап 18:00гө чейин иштейт. Казакстанга жолго чыккандар казак тараптагы эпидемиологиялык абалды жана чет өлкөлүктөргө киргизилген чектөөлөрдү эске алышы талап кылынат. Бекет 2020-жылдын 1-декабрында жабылган. Орусия Кыргызстанга Спутник 5 вакцинасынын 500 000 дозасын жөнөтөт. Бул тууралуу маалыматты саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга болгон иш сапарында аталган маселе көтөрүлгөн. Натыйжада Орусия Кыргызстанга 500 000 доза Спутник 5 вакцинасын берүүсү боюнча макулдашылган. Вакцина бизге май айында келет деп күтүп жатабыз, дейт министр. 29 мартка караган суткада Кыргызстанда COVID-19 диагнозу менен 71 адам жаңыдан катталды. COVID-19 илдетинен акыркы суткада дагы 2 адам каза тапты. 2 бейтаптен Бишкектеги ооруканада дарыланып жаткан. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев 29 мартта өлкөдө биринчилерден болуп коронавирус инфекциясына каршы вакцина алды. Ага Кытайда жасалган Sinopharm вакцинасы сайылды. Министр менен бирге анын орун басарлары дагы эмдөөдөн өттү. Жалалидин Рахматуллаевдин айтымында вакцина Россияда сыноодон өткөн. Кооптонуунун кажети жок. Балдарга вакцина куюлганда эмдөө жүргүзүлүүчү жерди 3 күнгө нымдабоо сунушталат. Кызаруу же дене тап көтөрүлүшү мүмкүн. Мексикада COVID-19 илдетинен каза болгондордун санын кайрадан такташты. Жыйынтыгында буга чейинки көрсөтүлгөн сан 60%га өскөн. Жаңы көрсөткүчтүн негизинде Мексика коронавирустан каза болгондордун саны боюнча АКШдан кийинки 2-орунду ээледи. Мексиканын саламаттык сактоо министрлигинин берген жаңы маалыматы боюнча COVID-19 илдетинен өлкөдө 321 000ден ашуун адам каза тапкан. Ушундан улам Мексиканын президенти коомчулук тараптан катуу сынга алынып, оппозиция аны каза болгондордун санын жашырды жана калк арасында эмдөө жүргүзүү иштерин кечеңдетти деп айыптады. Эксперттер буга чейин да илдеттин курмандыгына айлангандардын саны так айтылбай тез түрлө жөнгө салынбай жатканын, бейтаптар үчүн орундар жетишпей көптөгөн адамдар үйлөрүндө каза болгонун айтып чыгышкан. Өзбекстандын Ташкент шаарында өткөн эл аралык марафондо 42 км 195 метр аралыкка чуркаган кыргызстандык спортчу Мария Карабицкая 1-орунду ээлеп алтын медаль тагынды. Карабицкая Марага 2 саат 32 мүнөттө жеткен. Мырзалар арасында 42 км 195 метр аралыкка чуркоодо кыргызстандык спортчу Илья Тяпкин 2-орунду алып, күмүш медаль жана 14 миллион сум менен сыйланды. Мария Карабицкая былтырдагы ушул эле марафондо 1-орунду ээлеген. Анда жеңил атлетчи финишке 2 саат 26 мүнөт убакытта чуркап келген.